Екатерина экинчичи ат менен жыныстык катнашка барганбы, барган эмеспи маселеде Екатерина экинчинин тарыхын карай турган болсок, тарыхы ушундай. Урматтуу мекендештерим, мен тарыхка өтө кызыгам, негизи тарыхчымын. Ошон үчүн кээ бир тарыхый маалыматтарды анык түрдө айтканда кээ бирөөлөрдүн оозу ачылат. Бул жөнөкөй эле көрүнүш. 1729-жыл 2-май күнү Орусия падышалыгынын Штеттин шаарында Кристиан князь үй бүлөсүндө дүйнөгө келген Екатерина экинчи бүгүн андайбыз деп ар ким өзүнүн тарыхы менен мактанат. Кээ бир тарых мактанып аткандардын, кээ бир мамлекеттердин, кээ бир элдердин мактанып аткан тарыхын изучать этсең, изилдесең 100 жылга дагы барбайт өзүчө. Бүгүн Россиянын тарыхында окулуп аткан, ошол мектеп, ошол университеттерде окутулуп жаткан Екатеринанын өлүмү тууралуу байланышкан маселелерде ушундай жазылат да. 1796-жыл 16-ноябрь күнү анык даталарда. 16-ноябрь күнү эрте менен күн сайынгыдай 6-7-де Екатерина экинчи жастыгынан турат, уйкудан турат. Анан адам турганда эң биринчи ажатканага барат. Бул дагы ажатканага барат. Ажатканадан сырткы аркы огород жагында дагы чыга турган экинчи эшиги дагы болгон. Даратканада ажатканасында 2 эшиги болгон. Бул маселени айтып берип жаткан жардамчысы да, Тюлпин деген жардамчысы болгон Екатеринанын. Тюлпин айтып, мен ушул карадым. Екатерина 2 10 мүнөттөн ашча эч калган эмес даратканада, ажатканада. Балким сырткы огород жака чыгып кеткендир деп, огород жака чыга турган, кийип чыга турган көйнөктөрүнү, гардероб шкафын карайын деп, шкафын ачтым, кийимдери бирок ордунда турган. Турган болот, демек бул ичинде деп, ошол жардамчыларды, башкаларды чакырып, бир эмес 2 адам, бир адам көтөрө албайбыз деген да. 2 адам көтөрүп келишип, баягы жерге коюшуп, биринчи өзүнүн врачын чакырышат. Врач келип биринчи жардамды көрсөтөт. Бирок ал учурда өтө иммунитет түшүп, ыстыгы көтөрүлүп, бул дүйнө менен кош айтышкан болчу. Анык даталарда 1796-жыл 17-ноябрь күнү бул дүйнөдөн көз жумган деген нерсе азыр окутулат. Орусия тарыхтарында, ошо мектептерде, университеттерде ушул тарых Екатерина экинчи өлүмү тууралуу ушундай тарых бар, ушундай окутулат. Бирок буга дагы башкача бир факты менен өзгөчө тарых бар. Буну Казимир Валишевский деген тарыхчы француз тилинде биринчи жазып чыккан, андан кийин орус тилинде дагы жазылган бул. Бул кандай жазылган, урматтуу мекендештерим? Ошол Екатерина экинин өзүнүн мындайча айтканда адам айбан кылбаган иштерди кылат дейт го. Кээде айбан дагы таң калып калат деп. Туура айтат. Бүгүн эшекке жакындык кылып жыныстык катнаш кылгандар бар эмеспи, жок эмеспи? Ооба бар. Бүгүнкү күндө дагы бар. Бүгүнкү учурда дагы бар. Эркек киши бизнес кылып акча табып, мисалы боп кетсе, кыздарга барат, аяка барат, бияка барат. Бирок кыздар дагы акча табып, эме болуп кетсе, өнүгүп кетсе, алар дагы акчаны кармаш кыйын, бузулушту баштайт, жаш жигиттерге кызыга баштайт. Эми акча көп, баша көп, бүт падышачылык колунда. Екатерина 2 эркектерге канаат кылбайт, аттар менен жакындык кыла баштайт деген деп жазат да бул Казимир Валишевский. Ошентип жазып, бул ошо аттарга жакындык кылган, аттын астында калып, өкүнүчтүү абалда өлгөн дейт да. Буга факт деп эмнени келтиришет? 2017-жылы, адашпасам, аукциондо 6-июнь күнү ага ошол өзүнүн аттары менен жакындык кыла турган бөлмөдөгү бир стол аукционго коюлуп сатылат да. Бул ошол Екатерина 2ге байланыштуу эркек аялдардын баягы сүрөтү, оюп түшүрүлгөн сүрөтү аукциондо сатылат да. Буга эми ошого кызыккандар атайын сатып алышат, өтө кымбат баага. Айтайын дегеним, ушул жерде тарых бар да. Биз, урматтуу мекендешим, тарыхты окуп кимдин ким экендигини, ким бизге дос болушун, ким бизге душман болушун билебиз. Ошондуктан тарыхты окушубуз керек. Тарыхты окусак, көп нерсе ачылып келет бизге. Тарыхка кызыгалы, жигиттер. Эми бул темага кайтсак. Бирок бул жерде, урматтуу мекендештерим, бычылган эркек бар. Бычылган эркек деген эмне дегени? Кочкорлорду, жаныбарларды бычып коюшат, уйларга жакындабасын, семирсин, тойсун, эттүү болсун, ошондо сатайлы, бизнес кылайлы, акчаны көбүрөөк кылайлы деп жаныбарларды бычып коюшат, Ушул бир биз айтабыз го, мисалдарда көбүнчө айтабыз, паланчы кошунамдай бай болуп кетсем экен,
Паланчы депутаттай бай болуп кетсем экен, паланчы бизнесмен болуп кетсем экен дейбиз да. Бирок анын ичинде кайгысы, проблемасы, түшүк маселесин эсепке албайбыз да. Кудай Таала ошон үчүн паланча байдай болоюн дегениңиз үчүн паланча байдын биринчи кайгысын, түшүк проблемасын сизге жөнөтүп көрөт. Эгерде ошолорду жакшына көтөрө алсаңыз, демек байдыкты дагы берет. Анын жакшынакай жашоосун бериштен мурда ошонун өткөн сыноолорун сизге берет да Кудай Таала. Эгер өтө алсаңыз, анда жакшылыгын берет. Биринчи жамандыгына чыдап көр дегени. А биз айтканда ар дайым паланчы кошунумдай бай болуп кетейин, паланчы бизнесмен болуп кетейин, паланчы болуп кетти, игиликке жетип кетти, мен да ошондой болуп кетейин деп эле ар нерселерди айта беребиз да. Бирок анын кайгысын, түшүк проблема эсепке албайбыз. Анын ичинде жан дүйнөсүндө кандай көйгөй маселеси бар, аны эсепке албайбыз. Бир адам акылдуу молдого келет экен да. Молдо эке, мен эмне кылбайын, иштериме жүрүшпөй кетти. Мен болуп кетишти каалаймын, ийгиликке жетишти каалаймын, ушундай чокуга чыгышты каалаймын, адамдар мени урматташын, сыйлашын каалаймын дейт экен. Молдо эке карап туруп, кайсы адамдай бай болушту каалайсың? Кимдей бай болушту каалайсың дейт экен. Болду, анда мен 1-2 күндө келем, ушуну ойлонуп көрөйүнчү деп кетет экен, дагы карап текереген, карап чөйрөсүн карап, бир бай кошунасы бар экен. Паланчадай бай болушум керек экен деп кайра келет экен Молдо экеге. Молдо эке, мен ойлондум. Мен паланчы кошунам бар, ошондой бизнесмен, ошондой бай болуп кетейин. Ошондой деп дуа кылыңыз дейт экен. Молдо эке карап туруп, сен аны сурадыңбы? Эмнени сурашым керек эле? Бай болушу мүмкүн. Бирок ошонун кыйынчылыгын, ичидеги түшүк маселесин сурадыңбы, жокпу? Жок, сураган жокмун. Бирок мен аны мындай сырттан көрдүм, бала чакасы бар экен, кыздар ойноп жүрөт бакчада, фанталары бар экен огородунда, өтө сонун үй бүлө экен, бактылуу үй бүлө экен, бай экен, акчасы башкасы көптүгү көрүнүп эле турат. Мен ошондой болоюн деп атам десе, жок, сен биринчи сурап кел. Ал кандай абалда жашайт? Ошону сурап келгин дейт экен. Бул кайра келет. Кайра келип, бай менен бир жакшынакай сүйлөшүп отуруп, чайлашып, ажеке, байеке, сизди бай деп ар дайым сыймыктанабыз. Бирок сиз бактылуусузбу, бактысыз адамсызбы деп суроо берет экен. Баягы Молдо эке суроону эстеп, Молдо экенин айтканы боюнча сурап атат да эми бул. Анан бай адам карап туруп, көздөрүнөн жаш агышты баштайт экен, ыйлашты баштайт экен, сыздайт экен. Эмне болду? Туура эмес суроо берип койдумбу? Кечириңиз эгер туура эмес болсо деп. Жок, сиз туура суроо бердиңиз. Эң туура суроону сиз бердиңиз. Ушул жылдын эң туура суроосу ушул болду. Мен негизи күтүп аттым эле ушундай суроону деп жооп беришти баштайт экен. Мен бай эмес элем мурда, бирок бай болдум дейт. Кийинки күндөрдөн бир күн ушундай красавчик өзүмө келишкен учурум эле, фигурам дагы, спорттон дагы, башкадан дагы бар элем. Анан бир кызга ашык болуп калдым. Кызды өтө жактырып калдым. Бир көрүшө жактырымдым дагы. 1 жыл сүйлөшкөн жокмун, СМСин, телефондон мени сураган жокмун, гүл, кой энек, игрушка жөнөткөн жокмун. Дароо эле барып ниетимди айттым, мен сага үйлөнөмүн деп. Ата энеңдин адресин бер, жөнөтөмүн, ата энемди жөнөтөмүн, кудай болушат, башка болушат. Айтор, мен сени ак никеме аламын дедим. Эркекчелигимди түшүндү ал дагы мени жактырып калды. Кыз дагы эркектигимди жактырды, байлыгымды жактырды, бийлигимди жактырды, өзүмдү жактырды, сөзүмдү жактырды. Анан той боло турган болду. Үйлөндүк. Той жертеси дагы болот дейт го. Той дагы болот, той жертеси дагы болот дегендей. Бактылуу жашашты баштадык. Бактылуу жашап күндөрдүн биринде аялым катуу ооруп калды. Катуу ооруп калды дагы врачтар, табиптер көрсөтпөгөн жерибиз калбады. Өлөт деп бардыгы диагноз койду. Өлөт, мындан үмүт жок деп бардыгы таштап коюшту дейт да. Анан мен эмне кыларымды билбей аялымдын алдында турам. Аялым өтө кызганчак эле дейт да. Мени таштан дагы, иттен дагы, биттен дагы кызгана берет эле. Сиз мени өлсөм эле үйлөнөсүз башкага, үйлөнөсүз дей берет экен да. Жок, үйлөнбөймүн, касам ичемин, үйлөнбөймүн десе дагы, жок, сиз баары үйлөнөсүз. Жок, үйлөнбөйм, үйлөнөм. Үйлөнөсүз дей берет экен. Анан карап туруп, анда үйлөнбөсөңүз муну далилдеңиз дейт экен аялы. Кантип далилдейм? Мен өлө турган болсом баары бир. Менсиз жашоонун кызыгы жок сизге, ошон үчүн өзүңүздү мага далилдеңиз дейт экен да. Макул, анда мен сага далилдейм деп барып, үйдөгү бычак менен өзүнү бычып салат экен да бул эркек. Бычып салат экен. Мына далилдедим сага деп аялыга айтат экен. Аялы ошондо сүйүнүп, кубанып. Бирок аял эмне болду? Түзөлүп кетти, айыгып кетти. Аялым ошол башка табиптер келди, бирөөлөрдү көрсөттү, ошонун себебинен айыгып кетти, түзөлүп кетти, оорусу айыгып кетти. Эми Кудай, Аллах Табарак ва Таала ушундай зат, мүмкүнчүлүк жок нерседен адам атаны жаратты.
атасыз Иса алейхисаламды жаратты. Аллах табарака ва таалага бар кылыштагы, жок кылыштаган оңой нерсе. Шифаны берген дагы Алла, ооруну берген дагы Алла, шифаны берген дагы Алла. Аллах табарака ва таала шифа берип койду аялым жакшы болуп кетти. Бирок 2 жыл чыдадым мен менен. Мен авретим иштебегениме байланыштуу 2 жыл чыдап жүрдү, бирок чыдаган жок дейт. Башкага турмушка тийди. Мен огородунда көрүп жүрүп турган жаш балдар булар менин балдарым эмес дейт экен да баягы. Кайгырган, ыйлаган абалда. Мени бүгүн байлыгыма, бийлигиме, ушул бараң-шараң күлгүлөргө бардыгы мындайча айтканда үмүт кылат ушул нерселер болсо экен мени деп. Бирок менин ичимди билишпейт алар. Менин ичим сыздаган, кайгырган. Ошон үчүн паланча бизнесмендей болуп калайын, о кудайым паланча байдай болуп калайын дебешибиз керек. Анын ичинде түйшүк маселеси, кайгысы бизге өтүп калбасын. Проблемасы бизге өтүп калбасын. Биз билбейбиз анын кайгы проблемасы канчалык күчтүү. Балким анын байлыгынан көрө кайгысы, проблемасы көбүрөөк. Балким анын ошо үйүнөн жараша үйүнөн дагы көбүрөөк кредити бар. Сиз билбейсиз, ошон үчүн паланча байдай кылып кой дебешибиз керек. Байлык мага пайда бере турган болсо, аны мага бер. Пайдасыз бербей турган болсо, пайда бербесе, анын кереги жок. Акыретиме, дүйнөмө пайда бере турган болсо, байлык берди деп алышыбыз керек. Бир адам ушундай ээн талаада жүрүп, ушундай жерлерде жүрүп келет экен дагы бир балык кармап жейин деп көлгө жакыныраак жерге келип балык кармап, 2 балык кармайт экен. Бирөөсүн бышырып жейт экен, бирөөсүн алып коет экен. Ойлонуп туруп, балыкты не кылсам экен, бирөөсүн кедейлерге берсем экен, же өзүм жесем экен. Не кылсам экен деп ойлонуп калат экен да. Ойлонуп калып, эми ушунча болду, не кылсам деп ойлонуп отуруп, кедейлерге бергенден көрө өзүм эле жеп коеюн, күчтүү болуп жакшына ибадат кыламын дейт экен дагы. Күчтүү ибадат кылам дейт экен дагы, экинчи балыкты дагы өзү жеп коет экен. Өзү жеп бүтүп, өзү каалагандай уктап, бирок туруп сарсана боло берет экен да, жүрөгүндө мындай дыккаттуу кайгы боло берет экен. Ушу балыкты неге жедим экен? Бул да ойлонуп, эми бир акылман данышман адамдан сурайын эми мунун натыйжасы кандай болот дейт экен. Анан барат экен. Барып, акылман данышман адамды таап, издеп таап, мен ушундай кылып койдум, 2 балыгым бар эле, не кылайын десе, сен паланчыга бар дейт экен. Ал паланчыга жөнөтөт экен, ошентип ал паланчыга келет экен. Паланчы өтө акылдуу, молдо деген угуп жүрөт эле өзү дагы. Анан барат экен, издеп таап барса, бир жаңыраган сарайлар, өтө байлык, күчтүү кызматкерлер бул жакта чуркап жүрөт. Эми туура эле молдо экенин үйгө келдими, бул каяк дейт экен, өзү кыжалат болуп сарсана болуп калат экен. Бул жер молдонун үйү эмес го деп. Анан ойлонуп, карап, отуруп жерди карап, бир учурда бай кирип келет экен. Бай кирип келип, баягы карап туруп, эгерде жүрөгүңдөгү махабат Аллага боло турган болсо, бул дүйнөдө эч нерсе сени алдай албайт. Эгерде жүрөгүңдөгү махабат дүйнөгө болгон болсо, акчага, долларга, еврого боло турган болсо, бир балык дагы сени уктатпайт дейт экен да. Ошондо баягы жетет экен да. Бул жүрөгүндө Алланын махабаты бар, ошон үчүн ушунча дүйнөгө маани бербейт. А баягы дүйнөнү сүйгөндүгү үчүн бир балык дагы муну уктаткан жок да. Мына ушул жерде маселе турат, урматтуу мекендештерим. Ошондуктан бул маселеде ойлонойлу, ойгонойлу, урматтуу мекендештерим. Мисалы суроо пайда болот, жанагы темага уламыш, улап тема болот да. Мисалы бычып салды дейли, бир эркек бычылды. Анан ал кантип жашап кетет дейсиз да. Ушул бычылгандар бар, ошолорго жакшы кеңешим. Кээде урология жактан опрессия болуп, ушул жыныстык жактан ооруга байланышып, оору боло турган болсо, сиздин авретиңиз иштебейт, жыныстык мүчө бир эркектики иштебейт дейли. Эми ал кантип жашайт? Ал ошол сыяктуу өзүгө окшогон урологторго же бирөөлөргө кайрылат. Ошол сыяктуу жыныстык жагы иштебеген бир аялды табат. Экөө жашашат, баш кошушат, кадимкидей ие кыйышат, анан балдар үйүнөн бала багып алышат. Булар семья болуп эсептелет. Ошентип жашай беришет. Жыныстык жагы иштебеген кызга жыныстык жагы иштебеген бала. Ошентип бактылуу болуп жашай беришет. Ушундайлар бар. Барлыгы үчүн айтып атам. Көрүп аткан нерсебизди, билип аткан нерсебизди, окуган нерсебизди айтып атабыз. Мындайлар көп. Мындан кийин дагы көбөйө берет. Себеби жеп аткан нерсе химикат, спорт менен машыкпайт, таза аба эмес, жыныстык жактан оорулар көбөйө берет. Ошондуктан айтууну туура көрдүм. Дагы урматтуу мекендештерим, жыныстык катнаш жаныбарга болбойт. Бир жыныстан болгон адамдан адамга болбойт. Аял аягыл, эркек эркекке болбойт, арам.
Аллах табарака ва таала ак никеге буйругандан кийин ак никеге эч нерсе жетпейт. Ак нике деп айтып турат. Ак да көңүлүң тынч ар дайым. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.